Элдик медиа баарына сөз беребиз. Мен коопсуздук шаар боюнча бир сунушумду айтайын дедим элем. Өкмөттүн маалыматына караганда Бишкекте бул долбоор ишке ашкандан бери жол кырсыгы 47% азайды деп айтып атасыздар. Бул жакшы нерсе. Ошол эле кезде өкмөт башчы 12 сентябрь 2019 жылы коррупцияга каршы кеңештин жыйынында да айткан сөзү бар. 800 камера көзөмөлүн орноттук, адамдын бетинен таануу функциясы менен коюлган деп. Бирок тилекке каршы ошол функция толук пайдасын коом көрө албай жатат да. Мен сунушум бар да бул жерде. Анткени экинчи фазадагы азыр мына ишке ашканы турат. Негизинде алдын алуу деген бул функция болуш керек да. Анткени мисалы үчүн эле машина бир жерден бир күндө мисалы үчүн 1-2 жерден кызыл светофорго өтүп кетти, встречный полосага чыгып кетти. Ошол кезде диспетчерлер майы кызматкерлерине айтып аны токтотуш керек. Себеби мына факт турат бу жерде 12 сентябрда 2019 жылы быйыл мына 4 өспүрүм балабыз бир кыз каза болду. Муну эмне айткым келет? Ал жерден правасы жок айдап жүрүшү мүмкүн, мас абалын айдап жүрүшү мүмкүн. Ошондо алдын алуу болгондо ошо коопсуз шаар деп негизи долбоорго айланат да. А бизде болсо азыр фиксация болуп эле по факту болуп атат. Ошон үчүн өкмөт ушуну эске алсаңыздар, экинчи мына фазаны экинчи долбоорду коопсуздук шаар боюнча киргизерде ушуну эске алсаңыздар. Алмаз Акымжанович, экинчи маселем, мага Нарын районунан Семиз айылынан кайрылышты 20 жылдан бери баягы высокогорье алып жүргөнбүз деп. 2017 жылдан 1 февралынан баштап төлөнбөй калды дейт. 20 жылдан бери алып жүргөн айыл эмне үчүн албай калды? Бул жерде МЧСтин дагы актысы бар экен, текшерилген. Бийиктиги деңиз деңгээлинен 1801-1807 деп. Алар алыш керек да, туурабы? Ошон үчүн муну да өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө карап, мага кат жүзүндө жооп берсеңиздер, эмне үчүн 20 жылдан бери алып жүргөн айыл бүгүнкү күндө 2 жылдан бери албай калды. Рахмат. Элдик медиа баарына сөз беребиз.